Урматтуу кыргыз элим, алидат биздин таласыбыз бүт элек. Таластын мыктыларын, кыйындарын, элге жардам берип жүрүп көзгө көрүнө турган адамдарын издеп бирден таап атабыз. Кудай буйруса бүгүн дагы биздин Оксана деген айымыбызды таптык. Жакшылыкка жарчы болуп жүргөн, муктаж адамдарга тамсалып жүргөн айымыбызды таап келип, эми биздин Хамзабызга дагы жарчы болуп бериңиз деп чакырдык. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бардыңыздар эле азыр Хамзанын сборун көрүп атып келесиздер. Азыр бардык жака кирсек, Инстаграмга, ТикТокко, Ютубка дегеле кайсы жака кирсек эле эң биринчи эле Хамза чыгып атат. Биз дагы четте калып калбастан, буйруса сбор сонун болуп жүрүп, уже жеткени дагы калыптыр. Дагы бир катуу дем берип койсок эле, жакынкы күндөрү сбор толду, сбор жабылды деген жакшы жаңылыкты угуп калышыбыз мүмкүн. Бардыңыздарды ушул Рамазан айында чоң садака кылып кетиңиздерди суранабыз. Колдон келген да, ошо мен дайыма айтып келгендей эле, ар бир сом дагы ошол куралып туруп эле чоң көл дайрага айланат. Бардыңыздардын кырмаган орзоңуздар кабыл болсун. Реквизиттерди коебуз, ушу атасынын реквизити, башка эч кимдики коюлбайт, атасыныкы эле. Эч кандай күнөө санабастан, акчаларды башка адамдар алып кетет дебестен өзүнө которсоңуздар болот. Мама. Камерадан текчелек болуп көрүнүп калат. Айылга келе атабыз. Парадня отдых. Не беспокойте меня. Айылга келип эс алып, стресстерди снимать этип кетебиз. Амина болсо жеше деп какшанып баратат. Каяка баратабыз, Амина? Тишеби? Собака гана.